5-жарандын сөөгү Өзбекстандан табылды. 1-июль күнү 1985-жылы туулган БА аттуу жарандын сөөгү Өзбекстан Республикасынын куткаруучулары тарабынан Андижан шаарындагы сайдан табылды. Белгилей кетсек, издөө ишин жүргүзүү боюнча Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кайрылуусунун негизинде Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары издөө куткаруу ишин жүргүзүшкөн. Маалым болгондой, изделип жаткан жаран 14-июль күнү Ош шаарындагы Борбордук базардан сыйла кызып кеткендиги тууралуу кабарланып, издөөгө алынган. Иллюстрациялык сүрөттөр колдонулду. Маалымат булагы ÖKМ борбору. 8 жашар кыздын жынысына кол салган гинеколог зордуктоо аракетин тастыктады. Сокулук районунда 8 жаштагы кызды зордуктоого аракет болгонун гинеколог тастыктады. Бул тууралуу кыздын апасы Кактус медиа сайтына билдирди. Эске сала кетсек, буга чейин Сокулук районунун тургуну кызына кошунасы ыдык көргөздү деп милицияга арыз менен кайрылган. Арыз ээсинин айтымында кошунасы 12 апрелде алуу жолу менен анын 2015-жылы туулган кызы Тени үйүнө алып барып ага карата адепсиз иш-аракеттерди жасаган. Суд процессинин жүрүшүндө кыздын жынысына киши жыныс мүчөсүн салганы белгилүү болду. Бул маалыматты жабырлануучу текшерген гинеколог тастыктады. Аялдын айтымында сотто мамлекеттик эксперт кыздын кынынын кеңейгенин танган эмес. Соттук медициналык эксперт кыздын кынынын кеңейген болушу мүмкүн экенин айтты, бирок кыздын тергөөгө айткан сөзүн тастыктады. Шектүү жынысын киргизгенин ырастады, деди кыздын апасы. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Бостериде 18 жаштагы жигиттин өмүрү кыйылды. Чолпон Ата шаарынын Бостери айылындагы көлдүн жээгинде 18 жаштагы жигит акка моюн сунду. Бул тууралуу Сколойбтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 14-июль күнү Бостери айылындагы пансионаттардын биринде Бишкек шаарынын 2006-жылы туулган тургуну достору менен эс алууга келип, көлгө чөгүп кеткен. Анын каза болгондугу тууралуу маалымат 102 кызматына келип түшкөн. Ыкчам тергөө тобунун кызматкерлери жерине барганда каза болгон жигиттин жакындары арыз жазуудан баш тартышып, сөөгүн Бишкек шаарына алып келишкен. Маалымат булагы аралаш маалыматтар.